Assalamu alaikum dostlar. Moskva şəhərindən baranlarına ыстық salam. Qanday? Yaxşısınızmı? Moskvada шайлоо өтө кызуу жүрүп атат. Мигранттар аябагандай көп. Мигранттар кайда кереместиги мен чындыгында сүйүндүрдү. Бирок бул деген аз цифра, миллиондогон элдер бар. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Кайттыңыздарбы? Байрамдар менен. İşleriniz yaxşımı? Teşekkür. Eskerte ketебиз, Moskva шаарында 3 шайлоо участок ачылган. 9001, 9005, 9015 деген. Азыркы учурда чындыгында мигранттар көп, бирок бул деген аябай. Мигранттардын азыр мен элчиликтик кызматкерлерден сурадым, комиссия мүчөлөрүнөн. Жалпы 9000 адам Moskva шаарында форма 2 тапшырып каттоого турган дейт. Демек 3 шайлоо участкасынан 3000ден адам шайлоого катышыш керек. Эгер баары келсе 9000 деген адам бул көп болгону менен, бирок жалпы мигранттардын 1,5% түзөт. 3 участок бар. 3 участок бар. Эң жакшы деген участок мына 90-0 болуп атат. Бул жерде кезек качты жок. Мынакей волонтер жигит кыйкырып турат. Бул жигиттер бир тиын акча албайт, бирок Кыргызстандын келечеги үчүн турушат буюрса. Бул кезек тургандар 90-05 турат. Эмнегедир мен түшүнбөгөнүм, бул жерде аябагандай очеред көп. 90-05дегилерчи. Мынакей көрүп турасыздар өзүңүздөр. Кезек аябагандай көп. Бирок мигранттар уже 1 саат, 2 сааттан бери ушул жерде турушат. Assalamu alaikum. Bir soruga жооп бересиздерби? Качан келдиңиздер? Мына жооп бербейм дейт байкебиз. Негизи эмнегедир бир камерадан коркуп калыппыз. Эмне үчүн билбейм. Assalamu alaikum. Кандайсыңыз? Качан келдиңиз? Эми келдиңиз, а? Мынакей туугандар ушунча кезек турат. Бул бир участка турат. 90-05ке тургандар бар да. 90-01 барсаңыз башка Өз негизи Москвадагы мигранттар үчүн 3 шайлоо участкасы да аз. Өз негизи 2 шайлоо участкасын ачабыз деген. Бирок кийин формадага көп тапшырганга байланыштуу кошумча дагы бир участка ачылган. Баарыңыздарга белгилүү, элчиликтин кызматкерлери 19-сентябрга чейин тынымсыз, без выходной иште беришкен. Бирок азыр айта кеткен нерсе, формада тапшырып дагы тизмеден чыкпай калгандар бар экен. Биз азыр кетип аткан жак кошумча ачылган шайлоо участкасына кетип атабыз. келгенден кийин анан неме кыласың, а? Жана калдарды 3 участок бар бир жерде да. Бир жерде. Бири Байхан деген ресторанда,
Экинчиси консулство да мынакей 9005 деген. Мынакей бул жактагы кезек турат, кезек. Баягы 9005тин башы ушу жер, башы. Аябагандай көп адамдар. Мынакей бул 9005 деген участок. Бул жерде аябагандай адам көп. Эмнегедир өтө кезек көп. Түшүнбөй жатам. Салам алейкум жигиттер. Качан келдиңер? 1 saat болып келдім. Кирип чыктыңарбы? Очередте 1 saat күттүңөр, 1 saat эле. Очеред күткөн жокпуз. Келип бул жактан турдук. Бияк 90-15ге? Анда жакшы. 90-15те дагы кезек аз. Мынакей көрүп турасыздар. Бирок ортодогу 90-05те аябагандай көп кезек бар экен. Азыр саат 12 болду. 12ден өттү. Қалдар мырза. Қалдар. Ассаламу алейкум мырза, кандай казан? Жакшысызбы, ден соолуктар. Азыркы баягы форма 2 тапшырып, бирок спискten чыкпай аткандар кандай болду? Ушул боюнча маалымат барбы сизде? Ошол боюнча алар форма 2 тапшырып, арыз жазып атышат. Анын бүт бардыгын азаттыктан да келип тартып кетишти. Өзүнүн жарандык укугун, милдетин так аткарып, форма 2 толтуруп 19 сентябрга чейин, бирок базада жоксуң деп чыкпай калып атышат. Ошолордун баары азыр мыйзамдын негизинде арыз жазып атышат. Менин бүгүнкү күндө шайлоого укугум тебеленди деп. Мыйзамдын чегинде ал нерсе каралыш керек. Болду. Алардын укугу кайра ордуна коюлуш. Бирок азыр алар шайлоого кача албайт, по-любому. Катыша албайт. Эгер бул жерден базадан чыкпай атса, ал же болбосо БШКнын, же болбосо ГРСтин немеси. Кемчилик. Болду, рахмат сизге. Анын дагы жарандардын убакыттарын алдырып коюшкан бир эмеси бар. Баягы справкасында бир участканы 90-05 деп туруп, ошол очеред менен барат дагы 90-05 менен. Шайлоо участкасына киргенде телефондагысы башка 90-01 участкасына болуп калып атат. Анан 90-01ге барганда уже очеред көп. Кайра шайлаганга чейин убакыттан утуруп коюп атат. Мына ушунун дагы бир аз кемчилиги бар да, ошонун башында карашкан эмес. Макул, сизге рахмат. Шайлоо ийгиликтүү өттү. Рахмат сизге. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр азыр уктуңуздар. Шайлоо форма 2 тапшырып, бирок бул жактан тизмеден чыкпай аткандар болуп атат. Мынакей туугандар, бул 90 кошумча ачылган 90-15 деген участок. Бул элчиликтин гаражында ачылган, гаражында. Азыркы мыйзам боюнча шайлоо участкалары бир гана Кыргызстандын карамагына караган имараттарда болуусу шарт экен. Эгерде ушул мыйзамды жок кылсак, Москвада 10-15 шайлоо участкасын ачса болот. Ошон үчүн арыз түзүлүп топпойсузбу? Привлечь к ответственности виновных лиц. Форма 2ден өтпөгөндөрдүн айтып атат. День голосования имеет право голосовать только граждане, включенные в список. Подожди. Я сейчас цитирую закон, да, статья. Вот. Saat Только 8'de onu включенный в ötüp список Шайлоо избирателей. чечи. Мен 10 жолу айтып атам. Башка чечим жок. Сейчас вы хотите, чтобы мы нарушили закон. Ошон үчүн бирөө туруш керек атайын билген. А бул тизмеде чыгат. Биздин данный практикасында жактагы Кыргызстанда Жок, чыгатпайбы? могул азыр бияқта эми турат окончательный список. Сиз турасызбы? Жок, биз барбызда Эмнени ойлонду? Ушундай случай болгон болуп калса эмне кылыш керек? Атайын бир киши туруш керек болсо. Текшергенде жок болуп атпайбы? Вот мен сизге Ошол эмнеге бияка жок? ошон үчүн арызды түзгүлөр. Арыз түзүп киргизгенбиз, эртең менен киргизгенбиз. Дальше күтүп атабыз, эме болот арыз.
Силер мен айткан фамилияңар жазайын деп жок. Жана алып кетмеди барысты. Мен келип жардам берип атсам силер мен бир күчүңүздө экинчи жолу кайрылып. Жок, биз арыз жаздык. Мынакей туугандар, бул баягы формада тапшырбай эле келгендер экен. Мен силерге айтып атам, мен силерге дагы бир жолу айтып атам, мен силерге дагы бир жолу айтып атам. Мен силерге дагы бир жолу айтайынчы. Арыз жазып Шайлоого Кыргызстандын паспорту болсо кетип Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Yaxshisizmi? Shaylovga keldingiz, biroq kira olmaysiz, ha? Forma 2 topshirgansizmi? Yo'q, ani uspet etmay qoldim. Men yaqinda keldim. Forma 2 degan ne uqqansizmi? Yo'q, biroq masalliq ma'lumoti xizmat orqali hech qanday aytilgan emas hali. Men uqqanman, biroq o'sha forma 2 deganda 2017 boshlanadi-da. 2017 shunday bo'lganda prezident saylov. O'shanda kelgan bilingiz. Ani bilmayman. Biroq uqqanman, forma 2 to'ldirish kerak. Men uspet etmay qoldim anta. Biroq bizda 1 yil vaqt bo'ldi-da. Biroq Kırgızstan'ın mizamında yazılgan her bir Kırgızstan'ın jarаны шайлоого жанагы шайлоого ошол негизинде бирок кошумчада айтпайбы, форма 2 тапшыргандар гана каталап бар да. Ал туура эмес. Ооба, туура эмес. Ийгилик сиздерге. Мынакей туугандар, форма 2 тапшырбай эле келгендер. Бирок тапшыргандар да бар экен. Тапшырып, бирок тизмеден чыкпай калгандар да бар. өздөрүнүн бланкалары бар. Бирок бул жакта Москва шаарында тизмеге коюлбай калган. Бир 100 чамалы болуп калды. Азыр арыз жазып атышат Борборлук шайлоо комиссиясына. Качан чечилет, кантип чечилет, булар шайлоого киреби, кирбейби белгисиз. Өзүңүздөр байкап жаткандай, бул жерде Башкортостон жана бул жактагы элчиликте бул жак эле бул адам. Бул жерде туугандар азыркы форма 2 боюнча тапшырып, бирок тизмеде чыкпай калгандар экен. Бар эмес, көпчүлүгү. Бирок ошолор азыр БШКга арыз жазып атыптыр. Мен ойлойм, бул арызды бүгүндөн калтырбай берип, аягына чыгарыш керек. Азыр бул мигранттар жазып коюп, ошону менен кайрадан эч кандай жардам бербейт. Аманган Өзбекстан. Айтчы. Кандай келгендер берген. Ошондой кайрылып ал жерден да текшерип көрсөм, ал жерден да чыкпады. Анан мен карасам, ошо эки жерден тең Бишкек Наманган участкасы деп чыгат. Милициясы. Мен билбейм. Скажите, пожалуйста, у вас имеется чек на руках, да? Почему вы не смогли проголосовать? Говорят, список не входили. Я на русской говорю, сейчас. Я не могла. Мынакей туугандар, КТКдагы түзөп алып жүрөт. Биз анда кеттик. Буюрса, башка жактарга барып тартабыз. Негизи мигранттар, жалпы мигранттардын жок дегенде бир 30% катышканда жакшы болмок. Бирок ушунча да шүгүр,
өткен күндерде президент шайлоодо өтө аз болгон. Азыр мигранттар ойгонуп тур негизи. Кийинки шайлоолордо буюрса мигранттар жалпы катыша берет деген терең үмүттөмүн. Күн аябай ысык, мынакей. Жанында жигит айтылат. Ошол туугандар, барыңыздар ийгилик, аманчылык каалайбыз. Сиздер менен Максым Баткенский болду. Буюрса, дагы 1-2 сааттан кийин сиздерге түз эфирге чыгабыз.